有激动的心，脚下生风。龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风致。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Мен андай маанилүү эмес. Анын кул алдындагылар атасына таянды деп айтышабы деп сарсанаа боломун. Андан сарсанаа болбо. Бул Жүзүнүн өз эмгеги. Жүзү азыр белгилүү эпкилүү отрядтар башчысы. Билесиңби, эмгегинин натыйжасы жакшы болуп жатат. Ошондой эмеспи? Ал мындайча айтканда, курулуш иштеринин башкы курулушчусу Улуңжига караган кези, өкмөт менен биргелешип аткан кез. Силер жоомарттык кылып үйүңөрдү арзан баада курулуш эмеректери коюучу жай кылып бергенсиңер, Эй, ушунун өзү силердин тукумуңардын мындан ары ыймандуу уланып кетишине үлгү болуп тарбия болот го дейм. Болду, жетет. Лауш айтпайлы кой, мунуга чоң рахмат ал. Рахмат. Жүзүнүн тарбиялыгы мактооңуз аз болсун. Антпесе ал өз атасын тааныбай калып жүрбөсүн. Эсиңде болсун, ушуну айтып коеюн сага. Мантаң, чынымды айтсам, бир күнү Жүзү чынында сага көз каранды болбой ишти өз алдын чалып кетсе, анда мен кубанычта болор элем. Эмне? Чын эле ага менин ордумду бастырмаксыңбы? Лаушы, мен дагы айтып коеюн, эгер чынында эле ошондой күндү кааласа, анда менин картайышымды күтсүн. Ой, Илебай эжеке, чынында уят иш болду да. Мына сиз менин кийимдеримди дагы жууган экенсиз. Убакыт ала турчу деле иш эмес го. Ооба, аябай кеч болуп кетти го. Кандай жумушуңуз бар? Кымындай да жумушум жок. Жөн эле келдим. Ооба. Отуруңуз, отуруңуз. Келиңиz, чай ичиңиз. Бүгүн Фулай менен Шың-Шың жүктөрүн түгөлдөп көчүрүп алып кетти. Эми мындан кийин алар келишпейт. Көңүлүм жок. Сени менен сүйлөшүп отурайын деп келдим. Ошондой деңизчи. Ушунча жылдан бери
Сиз Фулайга көнүп калгансыз. Эми ал капилеттен кетип калса, кимдин болсо да көңүлү түшмөктө эжеке. Жакшылап ойлондуңузбу? Ошондой. Өзүң деле билесиң. Мен 30га толбой жесир калдым. Кашымда жалгыз Фулай калган. Ал бүгүн көчүп кетти. Каңгырап үйдө жалгыз өзүм калдым. Сүйлөшөргө адам жок. Мындан кийинки күндөрүмдү кантип өткөрөм? Эмне дешти да билбей турам. Эжеке, бир сөздү айтсамбы айтпасам билбей турам. Айта бер. Сиз эми гана 40ка келдиңиз. Өзүңүз да сулубайымсыз, шарт жагдайыңыз да жакшы. Эмнеге алдыга бир кадам таштабайсыз? Тууганым, бул сенин жүрөгүңдөн чыккан сөзүңбү? Чын эле эжекеңди жакшы адам деп ойлойсуңбу? Албетте. Мунун баары менин жүрөгүмдөн чыккан сөздөрүм. Жарайт. Ушул бир ооз сөзүң менин көңүлүмдү айыктырды. Дарылаган дептериңди алып кел. Ооба, аны эмне кыласыз? Алып кел дегенден кийин алып келе бербейсиңби? Макул. Эжеке, бул эмне кылганыгыз? Тууганым, эжекеңди шылдыңдаба. Мен бүгүн сага чынымды айтайын. Сен менин жүрөгүмдө кече бүгүндөн баштап жүргөн жериң жок. Сен ушул короону босогосун аттаганда баштап сага көзүм түшкөн. Сен келишимдүү, ары билимдүүсүң. Бирок ал кезде мен сени теңиң эмес элем. Ошентсе дагы. Сени дагы деле унута албайм. Ошондуктан сени көргөн сайын сени менен тамашалашып сүйлөшкүм келет. Менин оюм сенин назарыңды бечара жесирге буруу эле. Кийин сен үй бүлө курдуң. Бул менин көңүлүмдү абдан суутту. Ал экөөң чынында эле куп жарашкан түгөйлөрдөнсүңөр. Муну элдин баары эле көрүп билип жатышат. А мен болсо үйгө бекинип алып күндө ыйлап, эмнеге менин тагдырыма мынча азаптуу деп суроо салам. Эптеп жүрүп сени көрсөм, сен дагы жакын эле жүргөнүң менен кол жеткис жакта жүргөндөй сезилесиң. Эжеке, мени угуңузчу. Мен сөзүмдү айтып бүтөйүн. Ким ойлоптур? Мына азаттык келди, дүйнө өзгөрдү. Сен экөөбүз орун алмашып калгандайбыз. Сен түгөйүңдөн ажырап, азап тартып кыйналып жүргөн абалыңды көргөн эжекеңдин жаны ачыйт. Бирок кубанарлыгы, Кудай мага сага көңүл бөлүп, каралашып сен ойлоого шарт түзүп берди. Сен бүгүн тобокелге салып, жүрөгүмдө жүргөн ушул сөздү айтып салайын. Тууганым, эгер эжегеңди сыйласаң, мен сенин кийимиңди жууп, тамагыңды жасап, төшөгүңдү салып берүүгө макул бол. Мага эмне кыл десең дагы баарына макулмун. Өзүңдү өмүр бою сыйлап өтүүгө даярмын. Айтчы. Болобу? Эжеке, эмне десем экен? Болор болбосун айтсаңчы. Сиз көңүлүңүздөгү сөздөрдү айтып, жеңилдеп алдыңыз. Эми мен дагы айтсам болобу? Айта кой. Эжеке, сиз жакшы адамсыз. Чынында жакшы адамсыз. Мүнөзүңүз катаал болсо да, жүрөгүңүз жумшак, адамгерчиликтүү адамсыз.
Мага кылган жакшылыктарыңызды мен баалайм. Бирок азыр мен макулдай албайм. Sen meni жесирдеп теңсинбейсиңби? Андай эмес. Эжеке. Андай эмес. Bir жүрөккө эки тилек батпайт го эжеке. Кечириңиз. Кечириңиз эжеке. Биздин баладан акылдуу экен. Кичинекей Миңдүр баладан акылдуу. Ооба, туура. Ата-энем да ушундай деди. Бул кичинекей болгону менен абдан акылдуу бала. Сенин ата-энең өзүң дагы абдан билимдүү адамдарсыңар. Сени тарткан го? Мен го кичинекей баланын атасын тартса экен дейм. Эгер ошондой болсо, ал чоңойгондо мыкты уста болот. Жузы кыйын. Жаштайынан эле орун басардын кызматын аткарып баштабадыбы? Атамдын берген тарбиясы. Миңдүр, сүт ичкиң келип жатабы? Кел, уртай койчу. Ой, болду. Балакай 1-2 сорсун. Болду. Суранам Бул болду. сүт порошогу кымбат. Бөбөгүңө бер. Ойбой, биздин бөбөк чоңойду. Бул баланы карабайсыңбы? Ойбой. Болду. Бул кичинекей балакай кичинесинен эле кызганчак. Карачы Миңдүрдү. Бербесең эмбей токтап калат. Биздин балабыз да кичинесинен эле бөбөгүн аябай билет. 2 жаш улуу болсо дагы агасы болуп турат. Бала эместүү, бөбөгүн жакшы көрөт. Туура. Бул бала кадырлуу жан. Төрөлө калып эле биздин агабыз болуп калды. Туура айтамбы? Оолум. Ай, оба апа. 1 аптадан ашты. Ярды көргөн жокпуз го. Ал заводдон такыр эле бош эмеспи? Яр бул соккудан кийин өзгөрүп калган сыяктуу. Толук орто билимин бүтүрбөй жатып, жумушка чыгып кетти. Ошондой. Яр кандай жакшы кыз. Ишке жарайт. Яшажу. Эртең мага жардам берип баланы карап турчу. Мен Ярга барып келейин. Макул апа. Эртең кетериңизде баланы алып келип таштап кетсеңиз болот. Убара кылмак болдум.
Коюң, кечинде кинотеатрында Калың Токой Каарды тала деген кино келиптир. Чогуу барып көрүп келеликпи? Кино көргөндү жактырбасаң, кечинде боло турчу бийге барасыңбы? Коюң, өзүң айтчы. Жумуштан кийин бөлмөдөн такыр чыкпайсың. Бул жашооң эмне деген жашоо? Ошону айтсаң. Жүрү кеттик. Биз бара беребиз. Яыр, Апа, Яыр, сага даамдуу тамак алып келдим. Келе кой. нарыншак. Сенин кичинекей кезинде тиги майзы жекең жасаган тамакты жактырып жегениңди билип, апаң билгизбей үйрөнүп алган. Даамын татып көрчү, кандай экен. Сонун. Яыр, бир аптадан бери үйгө келе элексиң. Сиңдиң менден бир нече жолу эжекем эмнеге кайтып келбей деп сурап атат. Атаң, ага жеңең дагы сен үчүн сарсына болуп жатышат. Үйгө барбайсыңбы? Бул жакта жата берип эмне кыласың? Он 18 жашта элесиң. Кичинеңден эле жумушка аралашсаң, апаңдын көңүлү кайдан жай тапсын? Сөзүмдү угуп, үйгө кайт. Ай, балам-ай, эмне деген жансың деги. Сен ал айылга баргың келбегенин, мурдакы адамдарды көрүп, ал окуяны кайрадан эсиңе түшүргүң келбей жатканын билем. Бирок ушунча узак убакыттан бери ал окуяны унута элексиңби? Сени сагынып алыстан келсем да, апаң айтар сөзүң жокпу? Айланайын, кызым. Жүрү. Бөлмөңө баралык. Жүрө кой, жүрү. Шаар көчөсү 9 номер. Жоо дарыгердин каты. Келдим. Нанжинден кат келиптир, кабыл алыңыз. Рахмат сага шия болуу. Эч нерсе эмес. Бүгүн күн жакшы тийип турат. Күнгө кактанып алалык. Жоо дарыгер, аялыңдан кат келиптирби? Ооба. Ай. Көрдүңбү? Жоо дарыгердин аялынан кат келди. Кат келгенин келбегениме мен эмне тиешем бар? Сени менен кандай тиешеси жок болсун? Өзүң деле айтчы. Ушунча жылдан бери кат келбей. Анан бүгүн кат келип жатса, башкача бир иш болгон жокпу? Кат келсе келе бербейби? Ай, таң калып отурам. Экөөңөр жарк этип күйүп, кайра жалп этип өчүп каласыңар. Чынында эмне болду? Сиңдим-ай. Демейде акылдуу адам болуп каласың. Эмнеге жоо дарыгер менен ушул тууралуу кобурашып каласың? Мен сен үчүн сарсына болуп отурам. Анын көңүлүндө мен жокмун. Ашык болгон менен эмне пайда? Сен анын көңүлүндө кандайча жоксуң? Ал айтты. Бир жүрөккө 2 тилек батпайт деди. Уктуңбу? Сени убара кылганыбы? Түшүнө албай койдум. Кымен, акыркы жолу эми өзүң менен кабарлашпайм деген элем. Бирок сага бул катты жазышым керек болду. Мурунку айда мени келиштим. Мен бир назик, аялуу жанмын. Жалгызсырагандан корком.
мага шерик кажет болду. Лаухы менден 8 жаш улуу. Билими да менден төмөнүрөөк. Бирок Лаухы тил адабият мугалими. Абдан таланттуу. Мени чын пейили менен жакшы көрөт. Менин мурдакы болгон окуяларымды көңүлүнө албайт. Ал 3-чү жолу мага никелешүү сунушун айткан кезде мен макул болдум. Кымин, мени түбөлүккө унут. Сен эртерээк түгөйүңдү таап бактылуу болушуңду каалайм. Ак теректи мактоо. Ак теректи мактоо. Ак терек чын эле абдан кооз. Ак терек чын эле абдан кооз. Мен ак теректи мактаймын. Мен ак теректи мактаймын. Автомашина көз жеткис Сахарадан да зымырап өткөндө. Автомашина көз жеткис Сахарадан зымырап өткөндө. Көзүңө керемет көрүнүш урнат. Көзүңө керемет көрүнүш урнат. Жер. Жолумду неге тосуп жатасың? Жер. Экөөбүз башталгыч класстан ушу кезге чейин биргебиз. Мени теңсинбегениңе карабай сени сыйлап келдим. Сенин жолуңду торогонунун себеби мага жакшыраак мамиле жасаса деген. Мен неге сага жакшы мамиле жасашым керек? Сен жакшы окубайсың, жакшы окуучу эмессиң. Экөөбүз өз ара жардамдашып үйрөнүүчү тайпадабыз. Менин жакшы үйрөнө албай жатканыма сенин дагы жоопкерчилигиң бар. Ай, сенин бул кылыгың адилетсиздик го. Мен сага сабакты жакшы оку, үйгө барганда убагында тапшырма аткар десем, сен угуп койдуңбу мени? Мындан кийин сөзүңдү уксам болобу? Ооба, сен калп айтасың, ишенбе. Бул жолу чын айтам. Мен сага сөз берем. Бүгүнтөн баштап мен бир гана сенин сөзүңдү угуп, сен отур деген жерге отуруп, бас деген жерге бассам. Болобу? Жыйыр. Аталарыбыз көптөн бери курулушчулар. Ал экөө жакын тууган. Ал эми экөөбүз болсок классташ, парталаш, сабакташпыз. Сен мугалим Лемфин агай айткандай, мага душманыңдай мамиле жасап, душманга деген жалбыракты күзгү шамал шыпырып кеткендей болуп, мага кайрымсыз болгонуң туура эмес го? Сага кандай туура келери сени мындан кийинки жүрүм-турумуңа байланыштуу. Жарайт. Жүйүр, уш сөзүңө тур. Мындан кийин мени иш жүзүндө аракетимди көр. Аракет кыла бер. Макул. Кел, отуруп ал. Мен үйүңө жеткизип коеюн. Бутум бар, өзүм басып кетем. Мага Лейфин агайдан үйрөнгөн өнөрүңдү көрсөтүп жатасыңбы? Отуруп ал. Отурсам отурдум. Жакшылап отур, Үйрөнөлүк Лейфиндан, партияга адал, төңкөрүшкө адал. Лаушеу, 1 жыл сүйрөлүп жүрүп, кагаздарды араң бүтүрдүң го. Ошентсе да рахмат айтам. Элде айтылып жүргөндөй, бир даам сызган жериңе 1000 күн салам айт дейт. Экөөбүз 1 жыл нааразы болуп жүрсөк да, таарынчың жазылат го деп ойлогом. Сен айтпептирсиң. Менден эле көрө берүүгө болбойт го. 1 жылдан ашык убакытта мен канча рет үйгө кайтууну ойлодум. Сен иштеген мекемелерге барып сураштырсам, сенде эч кандай ийгилик деле болбоптур. Азыркыга чейин 2 даражадагы кызматкердин бир аз айлыгын алып, майда чүйдө жумуштар менен иштеп жүрүптүрсүң. Кандай айтсаң дагы, өнөрүң эч нерсеге татыбайт. Менден көрөсүңбү? Өнөрсүз эмесмин.
Өнөрүмдү эч ким кабыл албаса эмне кылайын? Өзүңдүн ошол кичинекей нерсеңди өнөр деп жүрөсүңбү? Лаушяу, сөзүмө кулак сал. Азыр жаңы коом. Бакшы макчылыгыңдын азыр эч кимге кереги жок. Келечекте да түбөлүккө эч ким иштетпейт. Түбөлүккө эч ким иштетпейт? Мен буга ишенбейм. Лаушяу, сөзүмдү ук. Абалды жакшы билип акылдуураак болсоң, тезирээк жаңы өнөр үйрөн. Антпесе оокат кыла албай каласың. Шуур, мени чын эле талантсыз деп ойлойсуңбу? Макул. Дагы көрөбүз. Сен мага эмнени көрөбүз деп жатасың? 3 же 5 жыл ичинде сени өкүндүрөм. Өкүнөсүң. Эми 50 жыл өтсө да, жада калса өлсөк да кандай күн келбейт. Өзүңө жакшы кара, жакшы кал. Тура турчу. Кетериңде тарбия бергениңе рахмат. Бул экөөбүздүн бекер ажырашпаганыбызды билдирет. Мына бул мойнорогушту алып ал, эстелик. Ушул күнгө чейин дагы деле сактап жүрөсүңбү? Абдан коос бекен. Мына мойларың карабайсыңбы? Бул кол өнөрчүлүк. Сага даба жок экен. Өзүң деле калсын. Ай, таштаба. Муну башкага бергим келген жок. Акыры ажырашып тындыңарбы? Дүйнөдөгү эң ташпор аялдын жүрөгү эмеспи. Кетээринде да мени шылдыңдап, сенин келечегиң жок деп кетти. Бул сөзгө ишенесиңби? Азыр эл келсе да ишенбейм. Бирок байкасам башка эле бир өнөрдү үйрөнөйүн. Болбосо түбөлүккө 2 даражадагы кызматта шорлоп жүрүп өтчү дейм. Ой, меңе бир нерсе барганбы? Лаушяу, биздин курулуштун эмгек акысы канча экенин сен балким билбей чыгарсың. Эмгек башкармасы баарын тактайт. Жумушу кандай, анын даражасы кандай, баардыгы тууралуу кабардар болуп турат. Сен көбүрөөк акча табам десең, чын эле техникалык өнөр үйрөнүшүң керек. Мен эми техника үйрөнсөм, ошондо жетишеменби? Эмнеге жетишпейсиң? Болгон чын ниетиң менен үйрөнсөң болду. Үйрөнөм. Жанагы катын өнөрү жок деп менден кетип калдыбы? Ага мен көрсөтпөсөм элеби, аракет кылып өнөр үйрөнбөсөм, калган өмүрүмдү бойдон өтүп кетчү деймин. Макул балакай, айтканыңа турсаң болду. Жүр мени менен. Кайда барабыз? Жүзү. Оу. Түш бери. İşte bергиле. Үстүңкү жакта майда кирпич калбай калды. Шагай. Ата. Сага канча ирет айттым, мекемеде ата дебе. Уан курулуш башчы де. Ата, мени кыйнабачы. Антип чакыруу ыңгайсыз экен. Оозум барбайт. Шаяу агайың өнөр үйрөнмөкчү. Бүгүндөн баштап сен ага устат болосуң. Сиз мени Шаяу агайга устат бол дейсизби? Несине таң каласың? Башталгыч тайпасы менен башкарууңда. Мантаң, чын эле мени куруучун үйрөн дейсиңби? Лаушяу, менимче ушу там салганды биринчиден үйрөн. Сырдоо менен актоо жумушу сен жасай албайсың. Сен баарын башынан үйрөн. Жүзү, күрөк бер. Ага 2 күн ийлет. Макул. Кана берчи. Мынакей күрөк. Кой отурчу. Ийлесе ийлейин. Анын эмнеси бар экен? Денемди көндүрөйүн. Күрөктү мага бер. Ата.
Ата, бул эмне кылганыңыз? Шеп агай улуу адам. Ушунча көп адамдын арасында мени устат десе кандай болот? Анын эмнеси бар экен? Сиз курулуш башчысыз. Албетте менин башчымсыз. Ошо десе дагы сый урматка татуулуу адам. А мен сыяктуу адамга сизден башка ким устат боло алат? Эй, эмнели күңкүлдөй бересиң? Ылайыңды илесең? Жетет болду. Шеп агаңдын түрү бул. Ким ага үйрөтө коет дейсиң? Сен үйрөтпөсөң ал кантет? Бар. Макул анда. Эмнеден баштап үйрөтөйүн? Шеп агай, карап туруңуз. Болгон күчүңүздү жумшап, күрөк менен түбүнө чейин жеткирип отарасыз. Кана, байкап көрүңүз. Мунуго билем. Илай илегенди да билбесем, анда бекер эле жашап жүрөм го. Ооба, ошондой. Лаушияу, сен ушул жерден жакшылап иште. Чыдап жакшы иштесең, жарым жыл эле шакирттиктен усталыкка жетериңе ишенем. Жакшы иште. Мен жакшы иштейм. Шеп агайың чарчап калбасын, бир аз иштеген соң эс алдыргының. Макул. Жүзү. О. Жүзү. Менин тетик идишиме чай куюп, бул жерге коюп койчу. Макул. Бул жупар гүл чайы. Суусу ысык болсун. Макул. Ай, сүлгү кайда? Бир сүлгү алып келбесең мен теримди каяка ачайм? Макул. Ай. Токтой турчу. Атаң айтып бар. Бүгүн кечинде ал мени конок кылыш керек. Жакшылап өткөрөлүк. Бул менин кайрадан туулуп адам болуумго оңой дейсиңби? Мен сизди конок кылайын, Шеп агай. Шеп агай, ылайыңыз болгон экен, чыгарыңыз. Ылайды салайынбы? Ооба. Ылайды салам, мындай тур. Абайлаңыз. Кач. Şöyle жетишпейт. Сен чын эле Лаушияны жолго салдыңбы? Өзүңүз айтыңыз эле го, кызмат учурунда мен анын башчысымын. Ал кеч келет, эрте кетет. Акысын азайталы десек, чыр чыгарды. Эй, чечек, чын көрүп алдың беле? Ал күнү мен аны коркутуп коеюн деп айткан болчумун. Чын эле акчасын кыскарттыңбы? Сиздин айтканыңызга ишенип акчасын азайттым. Сиздин анын коркутайын дегениңизди кайдан билейин? Аягы шүжүгө да кайттым. Ал Шияу сенин агаң. Эми гана үйрөнөм дегенде ал күнү мен аны күнөөлөгөн болчумун. Сен ага жумуш учурунда сабырдуу мамиле жасасаң болбойбу, а? Эмне жөнүндө сүйлөшүп жатасыңар? Жужи. Сен Жузуга сабырдуу бол дейсиң. Ал эми азыр өзүңдүн эмне болуп сабырың кетип жүрөт? Ошону айтпайсызбы? Ошону айтпайсызбы? Мен деген мен, сен деген сен. Мени менен салыштырасыңбы? Менин көзүмчө Жузуга эмне адыраңдайсың? Бул ишти Жузудан көрбө. Макул. Баары сени карап адамгерчилик деп сөзүнө турбаса, бул ошондо кантип башкара алат? Эй, Лауши. Мен адамгерчиликти гана көздөп башкарууда бул чечекке жетпейсиң деген келип турабы? Жарайт. Анда мен бул курулуш баштыгын бул балага берейин, кайта убаракерчиликтен кутулуп калам. Андай эмес. Тура тур. Токто дейм. Эмне кылганың? Мага көрсөткөн өнөрүңбү? Мен ката сүйлөдүмбү? Сага айтып коеюн. Бул жолу каталык сенде, Жузуда эмес. Меники каталык болду. Эй, азырынча кары элексиң го сен. Бул жылдары Жузу бул жагынан сенден мыкты. Саясий иштерге да сенден артык маани берет. Жаңы нерселерди үйрөнүүдө да сенден дилгерирээк. Атасы, балаңдан жакшыраак үйрөнүп ал. Sen menin atamsın. Ya. Ата!
Мен секиченин üstünde too görünüşün karap turganda, kulağıma şardın sırtındagı tuğunun jelbireşi, çuğunun çıkkanı uğuldu. Sığmanın jibergen askeri jetip kelgen go. Ey, Kelgensin go. ey. Sırttan tыңшап tursam bir dagı sözüň manylы emes. Irdabayla koy. Irdabasam kıjalat bolam. Çepittin bu. Kaydagı jegen açууga toydum. Sen dagı mantı satıp alıp gelip, maga birdi kaltırıp koybapsın. Hava mantaң. Ököbüz төрөлгөндөн beri çok жүрөбүz. Кичинекейибизден бери жылаң айлак жүрүбөстүk. Туурабы? Жок ай. Sen жылаң айлак жүргөн кезде мен баягыда шым кийип алгам. Айтор экөөбүз кичинебизден бери тууган болуп жүрөбүз. Ал эми бүгүн сиз курулуш башчысы, уулуңуз орун басар. Эми мен болсо тигил иттин кейипине түшүп жүрөм. Сиздин балаңыз да мага тамак бергиси да келбейт. Жүзү ката кетириптир. Мен аны уруштум. Бирок ойлоп көрсөм, менин бул кейипимди жүзүлардын көзү илбей турганынын да жөнү бар. Бирок мурунку кезде менин жаш кезимде кандай жигит элем. Чын пейилим менен күч жумшагам. Тура турчу. Бул баягы биз Шия үй бүлөсүнүн атадан атага калып келген бакшылык эстелиги. Буга биз канча күч жумшадык. Эң астындагыны эстеликке мен алгам. Чынында асыл буюм го. Ал эми бул эң үстүндөгү дептерди көрүңүз. Анда биздин ата бабабыз Бейжин калаасын тургузган иштерин жазган. Чындыгында буларды мен эч нерсе менен салыштыргым келбейт. Лаушияу, алардын баары бул билимдери келечекте иштетилбейт дейт. Чынымды айтсам, мен ишенбейм. Мен такыр ишенбейм. Бул дүйнөлөр силердин үй бүлөнүн асыл казынасы. Жакшылап сакта. Уктай элексиң бе? Ай, канча болду? Саат 12 болоюн дептир. Кайда тентип жүрөсүң? Лаушияу болбой, үйүнө барып сүйлөшүп отурдук. Көңүлсүз болуп калыптыр. Бул Ляшау кайдан көңүлдүү болсун? Өзүң айтчы. Андай бош адамды келинчеги да таштап кетти. Ал эми мындан кийин кантип өмүр өткөрөт? Лаушияуга чынында аялын жакшы көрчү. Кандай иш болсо да ошонун ою менен болду. Ал эми ал катындын уяты жок экен. Колун серпип таштап кетпеди. Болду. Ооба. Уктайлы. Уктайлык. Зүйрүк тайлекпи? Уктаган жок. Сабак даярдап отурат. Жанатан бери айтып жатам. Болду, сен уктай бер. Мен карап келейин. Тапшырма жазып отурасың ба? Ооба. Мына бир канча макаланы жаңы көрүп бүттүм. Мектебиң ушунча көп тапшырма бердиби? Бүгүнкү тапшырманы жазып бүттүм. Эртеңки сабакты алдын ала даярдап жатам. Болуптур, жазып бүткөндөн кийин барып ал. Жаныңды көп кыйнаба.
мугалимибиз айткан, толук бир сабак калды. Баары тең үйдүн дубалы башынан жакшы турса, салынган үй мыкты болот деп айтышат. Мен азыр көбүрөөк убакыт жумшасам, келечекте жогорку мектепке сабак берген кезде кыйналмак эмесмин. Кызымдын акылдуусай, атаң сага ишенет. Келечекте чоң окуу жайга барасың. Ошондой. Бар, эс ал. Макул. Эсиңде болсун, ден соолук зор байлык. Ден соолугуң болбосо, баары бекер. Билем ата. Болду, эртерээк эс ал. Макул. Керемет. 28-ден өттүк. Бул макалалар чынында эле абдан баалуу экен да, э? Ошондойго. Жозо, курулуш башчысы. Жарайт экенсиң. Үйүңдөгү чалың али жөө жүргөндө өзүң велосипед алып турсуң го? Атаңа караганда көбүрөөк табат окшойсуң. Биягузу, бул эмне дегениң? Бөлүшкө келген жалгыз белет сен алып алдың. Бирок сен алгач аксакалың алып беришиң керек эле да. Жүзүнүм мага велосипед бербегенин кайдан билесиң, а? Мен албайм, жөө жүргөндү унутам. Биздин канча акча табаарыбыз менен сенин кандай ишиң бар? Ой, Оң агай, сиз ушунча капалгыдай мен эмне дедим? Сен мени эмнеге чакырдың? Оң агай дедим. Агай деп чакыргыдай сен ким элең? Муну биздин үйдөгү аксакал айткан. Сиз менен биздин үйдөгү аксакалды салыштырганда сиз өтө эле жаш көрүнөсүз. Демек сиз экөөбүз тең экенбиз. Туура. Силердин үйдөгү Лүй аксакал мага ата катары. Бирок бул жерде сен чынак мени курулуш башчысы дешиң керек. Мантаң, дагы эле Биязужу менен кызылдашып турасың да. Шужи, угуп турасыз го. Оң агай мен менен эсептешпейт. Техникам жетерлик эмеспи? Же жасаган жумушум жакпайбы? Атам экөөнүн ортосундагы таарыныч үчүн мени жемелей бергени туурабы? Чечек, сен мага андай дебегиниң. Мен сенин атаң менен эч кандай таарынычым жок. Мен сени ушинтип илиң салаң жүргөнүңө жиним келет. Сен өзүңдү ким деп ойлойсуң, я? Мантаң, болду эми, болду. Макул. Мен көзүңө көрүнбөй кетейин. Мен баарын түшүндүм. Биздин бул курулуш имаратыбыздын баары тең Ван фамилиясына тийиштүү.